Жолу алыс, табигаты катаал делгени менен жаратылышы кооз тоолорунда толгон токой кен байлыктары бугуп жаткан чаткал жергесине сапар буйруп барып калган адам андан кеткиси келбей, тоо пейилдүү калкынын сый урматына бөлөнүп, ажайып сулуулугуна суктанып бүтө албасы бышык. Андан калса райондун борбору Каныш-Кыя айылы улам өнүгүп, кеңейип, көчөлөрү иретке келтирилип, жаңы жайлар курулуп жатат. Каныш-Кыя айыл аймагы өзү 5 айылдан турат. Айгыржал, Каныш-Кыя, Коргонсай, Баштерек, Чакмак суу. 5 айылдын калкы 10.400 калкы бар. Биздин айыл аймакта жалпы эл мал чарбасы жана айыл чарбасы боюнча көпчүлүк элдин иши мал чарба, айыл чарбасы боюнча иш кылышат. Чаткалдын тоолорунда 40тан ашуун кен казуучу чет элдик жана жергиликтүү компаниялар иштейт. Алардан түшкөн салыктан улам бул айыл аймагы дотациядан чыгып, бюджети да көбөйүп барат. Каражат болсо бардык маселе чечилет демекчи. Жол салуу, социалдык объектилерди куруу, элдин жашоосун жакшыртууга түрткү берүүчү маселелерди чечүү жагы оң жолго салынып калган. Азыр чоң фирмалар иштеп атат. Алардын түшкөн салыгы азыр биздин өкмөттө 192 миллион бюджетибиз бар. Ошолордун салыгынын эсебинен социалдык мекемелерибиз азыр көпчүлүк ремонт болуп, жаңы салынып, дагы кошумча салынып аткан социалдык объектилер бар. 2022 жылга чейинки бүтө турган объектилерибиз да бар. Алар азыркы убакта курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Мындан бир канча жылдар мурдагы Каныш-Кыя менен азыркысын салыштырып болбойт. Себеби улам жаңыртылып, жаңы курулуштар түшүп, кооз аймакка айланып бара жаткандыгы бир жагынан жетекчилердин да арыштуу аракеттеринен жаралгандай. Бизде жерди бөлүп бергенден кийин жумушсуздук жок десек болот. Тургундардын ар кимдин өзүнө тиешелүү үлүштөрү бар. Ошол үлүштөрүн иштетип, малын айыл чарба жумуштарын кылышат. Азыр өнүктүрүү фондда ошо көпчүлүк салыгы ошо иштеп аткан фирмалардын эсебинен. Ошо өнүктүрүү фонддон жумшап атабыз азыр айылды жарандар керектүү жумуштарына. Өзүбүздүн бюджетке түшкөн салыктар бар. Ошо фирмалардын эсебинен биздин өкмөт дотациядан чыккан. Башка аймактарга салыштырмалуу тоолуу шарты эске алынып, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин маянасы кыйла жогору. Ошондон уламда азык-түлүктөрдүн кымбаттыгына карабай, тартыштык, жетишпестик деген дээрлик жокко эсе. Бактыкан Ажимаматова, Маматкадыр Маматалиев, Чаткал району.